لبيك اللهم لبيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hurmatly görärmanlar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sizlerge bugün aytып бере турган теманын аты курмандык чалуу жана анын маани маңызы. Курмандык деген сөз араб тилинен каруба деген этиштин оңгусунан келип чыгат. Каруба дегендин мааниси жакындоо дегенди туюндурат. Аллага жакындоо дегенди туюндурат. Курмандык чалуу аркылуу Аллага жакындоо бул ибадаттын бир түрлөрүнүн бири болуп эсептелет. Ибадат дегендин мааниси Аллага табынып, Аллага сыйынып кулдук уруу дегенди туюндурат. Курмандык чалуу аркылуу ибадатты эмнеге же болбосо эмне себептен улам курмандык чалуу аркылуу ибадат деген суроо пайда болушу мүмкүн. İslam dininde, İslam şeriatında el-aslu fil eşyai ibahatun vel-aslu fil ibadeti tahrimun degen bir erece var. Al erecenin manisi nerseler olabı, tamak aş bolabı, emne gana olbosun, ibadattan başkası. Bardыгы тең түбү тамыры Kur'an'da, hadislerde тыюу формасында бир нерсе келбесе чектеген. Мунун түбү тамыры бардыгы тең адал дегенди туюндурат. Мисалы, эгер чочконун эти Kur'an'da тыюу формасында чектөө маанисинде келбесе, ал адал болмок дегенди туюндурат да. Же болбосо арам ичимдиктер тыюу формасында келбесе Kur'an'da, ал адал болмок. Бирок ибадат маселесине келгенде тескерисинче болот да. Дүйнө жүзүндө кандай гана Кудайга же болбосо кудайларга табынып сыйынуунун, кулдук уруунун формасы болбосун, бардыгы тең түбү тамырынан тыюу салынган арам болуп эсептелет. Бир гана аян аркылуу Алла Таала Мухаммед пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям ибадат кылуунун ага Алла Таалага табынып сыйынуунун, кулдук уруунун формасы берилген болсо, ошол формасы гана адал болуп эсептелет. Мисалы, намаз окууну ала турган болсок, рүкү, сажда бардыгыбызга азыркы учурда белгилүү болгондой рүкү, сажда ошол гана пайгамбар кандай көрсөткөн болсо, же болбосо пайгамбарыбызды кандай намаз окуп атканын көргөн болсок, ошол таризи гана, ошол формасы гана адал болуп эсептелет. Эгер мисалы үчүн рүкүнү бирөө алдыга эмес, капталга же болбосо артка кыла турган болсо, ал рүкү болуп эсептелбейт, ибадат болуп эсептелбейт дегенди туюндурат да. Пайгамбарыбыздын бир хадисинде саллу кама раайтумуни усалли дегенде ушул хадистин маанисинен чыгарып атабыз да. Башка ибадаттын башка түрү дагы эч кандай кабыл болбойт. Мисалы үчүн христиан дининде чиркөөгө кирип, же болбосо чиркөөдөн тышкары деле чокуну аркылуу ибадат кылуусу, же болбосо ламаизм дининдеги жатып кайра туруп ошол кыймыл аракеттер аркылуу ибадат кылуунун түрү, таризи Алла Тааланын алдында кабыл болбойт дегенди туюндурат да. Так ошондой эле ажылык маселеси болобу, же болбосо курмандык маселеси болобу, бардыгы тең дагы башка бир хадисте худу анни манасикакум деген хадистен алсак болот. Ажылыктын өрөлгө-жөрөлгөлөрүн, курмандык чалуунун жана башка ажылыкка тиешелүү жана курмандыкка тиешелүү кандай гана өрөлгө-жөрөлгөсү болбосун, бардыгын тең менден алгыла, менден үйрөнгүлө дегенди туюндурат бул хадисте. Ошол хадистин
маанисинен келип чыгып атат. Ошол кандай буйруган болсо ошондойду аткаруу аркылуу, кынтыксыз так аткаруу аркылуу, Алла Тааланын буйругун аткаруу аркылуу Алла Таалага жакындоо. Алла Таалага жакындоо деген ошол табынып сыйынуу, кулдук кылуу, ибадат кылуу дегенди туюндурат. Эми ибадат кылышыбыз менен эмне дегенди аткарган болобуз. Мисал үчүн, бул дүйнөгө эч бир адам өз ыктыяры менен келген эмес. Өз ыктыяры менен бул дүйнөдөн кетпейт. Өзүнө өзү кол салып эле кетпесе да. Эми бул эмне дегенди туюндуруп атат. Бул дүйнөгө эмне максат, бул дүйнөдө эмне максат менен жашайсың деген бир түшүнүк келе турган болсо, адам баласы өз ыктыяры менен келбесе, кайсы максат жөнүндө сөз болуп атат дегенди туюндурат да. Кыскасы, бул дүйнөгө ибадат кылуу үчүн Алла Тааланын буйругу менен келгенден кийин, бул дүйнөгө Алла Тааланын эрки менен, каалоосу менен келгенден кийин, демек бул дүйнөдө жашоонун дагы максаты ага таандык дегенди туюндуруп атат да. Ал болсо Куранда Алла Таала айтып атат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим, ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" деген аятта мен жиндерди жана инсандарды мага гана табынсын, мага гана сыйынып кулдук кылсын дегенди туюндурат. Эми ибадат кылуу, табынуу, сыйынуунун бир түрү катары курмандык чалуу жана ошондой эле башка түрлөрү дагы ибадат кылуунун баардыгы тең символ дегенди туюндурат. Символ деген ар бир адам өзү үчүн, мындайча айтканда, мен Алла Тааланын кулумун, менин жаратуучум бар, мен жаратуучума табынып сыйынып атам, кулдук кылып атам дегенди туюндурган, өзүнүн аң сезимине отура турган бир кыймыл аракеттер, сөздөр жана башка бир материалдык болобу, денесинин кыймыл аркылуу, физикалык кыймыл аркылуу болобу, жана башка нерселер менен Алла Таалага табынып сыйынып кулдук кылат. Башында айтып өткөндөй, булардын баардыгы тең өзүнүн оюнан чыгаргандай жолу менен болбойт экен. Демек бир гана пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн жолу аркылуу, көргөзгөн ыкмалар аркылуу, ошол жанагы айтылган кыймыл аракеттер болобу, материалдык чыгымдар болобу, же болбосо кайсы бир сөздөрдү айтуу менен болобу, ошонун баардыгы тең Алла Таалага табынып сыйынып кулдук кылуу пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жолу, ыкмалары менен гана болгондо Алла Тааланын алдында кабыл болушу ыктымал. Бул дагы "Инна дина андаллахи ал-ислам" деген аяттын маанисинде туюндурулуп атат. Символ дегендин маанисине токтоло кете турган болсок, эгер адам баласы, мисал үчүн, намаз окубай койсо, же болбосо курмандык чалбай койсо, мүмкүнчүлүгү болуп туруп, анын дагы өзүнүн бир шарттары бар. Ким курмандык чалууга милдеттүү болот, ким милдеттүү болбойт дегендей, зекет берүүгө, же болбосо ажылыкка барууга, орозо кармоого жана башка ибадаттын түрлөрүн аткарууга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, ошол ибадатты кылыш керек экендигин билип туруп, аңдап, сезип билип туруп, кылбай койсо эмне болот деген бир суроо пайда болот экен. Албетте күнөө болот. Бирок бул жерде адам баласы бир ойлорго келиши мүмкүн. Мен намаз окушум менен Алла Таалага бир жакшылык кылып койгон боломбу, же болбосо намаз окубай коюшум менен жамандык кылып койгон боломбу, эмне болот деген бир суроолорго келиши мүмкүн да. Башка бир аятта Алла Таала "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим, инналлаха ганиюм минал аламин" деген аятта Алла Таала эч нерсеге муктаж эмес, түбөлүктүү. Аллаху самад деген Ихлас сүрөсүндө да келип атат. Биздин
курмандык чалган этке дагы, окуган намазыбызга дагы, кармаган орозобузга дагы эч нерсеге муктаж эмес. Андыктан ошол нерселерди аткаруу менен адам баласы өзүнө гана, өзүнүн Алла Таалага табынып сыйынып кулдук уруусу менен өзүнүн Алла Тааланын кулу экендигини өзүнө өзү туюндуруп атат. Өзүнүн мындайча айтканда бул дүйнөгө асмандан жөн эле келип түшкөн эмес, же болбосо бир жомоктогудай тың этелип пайда болуп калып, же болбосо жок болуп калып дегенди туюндурбайт. Анын жаратуучусу бар экендиги, ата энеден келгендиги, ата энеси өзүнүн ата энеси ошентип отуруп, адам атага чейин адам баласы Алла Таала тарабынан жаратылган, анын жаратуучусу бар. Деги эле дүйнө жүзүндө эмне гана болбосун, баардыгы тең жаратылган Алла Тааланын кулу болуп эсептелет. Жана Алла Таалага баардыгы тең өзүнүн Алла Таала ага кандай таризде буйруган болсо, ошол таризде кулдугун уруп, табынып сыйынып келет. Жердин өз айланасында белгилүү бир ылдамдыкта айланышы дагы бул жердин Алла Таалага табынып сыйынып кулдук ургандыгын туюндурат. Дегендей эле биз дагы мисалы үчүн Алла Таала мисалы үчүн аң сезимдүү болбогон, же болбосо акыл эске ээ болбогон жандыктардан айырмалап, бизге акыл аң сезим бергенден кийин ошол акыл аң сезимибизди колдонуп Алла Таалага кулдук ура тургандыгыбызды өзүбүзгө өзүбүз туюндуруп, ушул курмандык аркылуу, намаз, орозо жана башка нерсе аркылуу Алла Таалага Алла Тааланын кулу экендигибизди өзүбүзгө өзүбүз туюндурушубуз бул символ дегенди туюндурат. Менин силерге айтып бере тургандыгым ушу менен тамам болду. Угуганыңар үчүн Алла ыраазы болсун. لبيك اللهم لبيك